2015 жылдын 26 апрелинде Кыргыз драма театрында Афган ардагерлеринин ынтымак курултайы өтөт деген маалымат коомчулукка кеч тарагандыгына карабай, Кабарлар KG агенттиги убагында барып күбө болдук. Маалыматтын аздыгына байланыштуу жыйынга келген ардагерлерден курултайдын иш максаты жөнүндө сураганыбызда, алар да ынтымак курултайы тууралуу түшүнүк жок экендигин айтышты. Biz özümüz dalesinde düşüngen jokpuz. Bizden Afgan Soğuşun Ardagерлер Республикалык Кеңеши бул өзүбүздүн тарыхыбыз бар. Биздин түзүлгөнүбүзгө быйыл 25 жыл болот. Анан бүгүн ушундай кылып турчу кээ бир балдар, кээ бир Афган Соғушунун ардагерлери, ошондой эле кээ бир партиялар билбейм мен ачыгы. Ушундай чогулган экен. Бүт республика боюнча Афган Соғушунун ардагерлеринин өзүбүздүн бала жигиттер келишкен бул жерге. Жыйындын уюштуруучуларынын бири белгилүү саясатчы, Мекен ынтымагы саясий партиясынын төрагасы Темирбек Асанбеков экенин билген соң саясатчыны сөзгө тарттык. Аймактагы ар бир ардагердин кадыр баркына татыктуу жыйын өткөзүп, ошолордун чечими менен делегаттарды шайлап, жергиликтүү жетекчилерин шайлап, ушу жакын арада кезексиз съездде өзүнүн жана ички маселелерди карап алалы деп бүгүн жыйынып отурушат. Ынтымак курултайынын купуя сыры жыйын башталганда белгилүү болду. Миңден ашуун ардагерлердин жыйынга келген 95% бул курултайдын өтүшүнө каршы пикирлерин билдиришип, баш аламандык башталды. Темир, bir вопрос. Siz Союз Афганска эмне жардам бердиңер? Эмне жардам бердиңер? Туруп айтып бергилечи. Бадар көзүнчө. Эмне жардам бердиңер? Мына Москвадан келдим, акчам бар жатасың. Эмне жардам бердим? Туруп айтчы. Ким чакырган киши эркек болсо чыксын баягы, давай. Эркек болсо чыксын. Анан ошондон кийин лакейди табабыз, ушуга чейин секретарь дайындалбаган бул жыйын бардак. Ача айтканда мисалы бирөөнө мисалы тилекени кылалы анда, же болбосо призумга берели. Тактакай отуруп эми бул жерде убара болбой, мисалы мен деле ишин таштап келдим. Темирбек, вот сага айткым келет да, мынакей чогулуш туура. Бирок сен мына уюштуруп атпайбы? Жанагы Акбөкөл партиясы балдар менен иштеп отурасың. Акбөкөлдүн биякта бизге отчетун берсин. Почему пансионатты алып туруп самсалган? Сен неправильный партнер взял. Ошону билип алгын. Ошону балдарга берсин, анан кийин сүйлөшөбүз. А так ты неправильных партнеров выбрал, а так акча болсага. 15 минут я ничего не понял. По моим, то, что как меня пригласили сюда. Сюда пригласил Мекен Ынтымагы Темирбек Асанбеков, чтобы объединить наши все организации. Какой секретарь? Мы пригласили Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане, все регионы пригласили сюда на это собрание. Есть 7 председателей областных, есть районный председатель, есть уважаемых 2 наших генерала. Пожалуйста, посадите в призыве, будем вести собрание. А какой Ынтымаги мой сегодня нет никакой права. Какой секретарь? Чего избирает? Кадыр, извини, я тебя хорошо знаю. Ты живешь в одну минуту, я попросил 2 минуты, дай высказаться. 2 минуты всего. Ты живешь в Кагдяре, там 7 афганцев. 2 года мы проводим турнир по вольной борьбе, ты ни разу не появился. А сегодня заявляешь о себе, как о масштабе республики, правильно? О чем разговор? Атайын ардагерлер коомунун юристи бул жыйындын өтүшүнүн жыйынтыгы эмне менен бүтөөрүн мындайча ортого салды. Бүгүнкү мен түшүнгөн боюнча жигиттер, мен здесь немножко 57-ге 58-ге чыктым. Мен түшүнгөн боюнча бу жерде идет тихий захват с целью дальнейшего пойти во власть. Мен айтайын деген ошол. Анан бул биринчиден, экинчиден, кече балдардын кыйынчылык болуп аткан, мисалы генерал Бекбоевдун үйүн тартып алганда бандиттар каякта жүргөн булар? 70-80 миңдик квартирасын тартып алып, көчөдө болгон генерал Бекбоев. Биз барып ушу бандиттардын энесин эмзип, $75 миң кассасына салып бергенбиз чалга. Биздин балдардын аэропорттун балдардын квартирасын алып жаткан каякта болду? Уургон кысылган балдарды Москва лечениеге жөнөтүп каякта болду? Балдардын буттарынын жыласы жок болуп Кубага жөнөтүп аткан каякта болду булар? Азыр Нурлан менен правление жамандаганда булар мындай мастер да азыр келип алып. Азыр Темирбек деген бала таныбайт экен, угуп жүрөт.
угуп жүрөм. Келип алып буякта азыр бизге акылчы болуп атат. Мен Москвадан келдим, кыргыз элинен кечирим сурадым деп. Кечирим сураш керек жок, кыргыз элинде иштеш керек. Мына генерал Байзаков билет, биз жаш мезгилинде ушу Голоросто иштеп жүрдүк. Эмне үчүн биз буяка келдик? Энюкта мен сүттүм, түшүмө койдум буякта. Ынтымак. Абыл сүйлөдү. Я тебя уважаю как ветерана. Абыл. Подойди до этого. Абыл. Председателя подойди, как ее. Абыл. Торобековка. Абыл. Отырып тұрды потом ынтымак болсын. А что здесь сидеть? Абыл. Отырып тұрды батам, Давай, кеттик, хватит здесь сидеть, сказку слушай. Ооган согушунун ардагерлеринин Республикалык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары Тыныбек Кадыров жыйындын жүрүшүнө мындайча баа берди. Эми ушунча ынтымакка чакырып неме кылып сыйлайды. Отуруп кийин чакырды, эми эчтекени билбей туруп талашып атабыз. Тынч отуруп ушул жерде улуу бергесине сураган. Улуу атабыз качан ушунда тынч отуруп улайны, повестка эмне экенин билбейбиз. Ким чакырганын билбейбиз. Ынтымак курултай, ынтымак. Давай улайны ошого жараша иш кылабыз анда. Макултайбы? Мен как Күйшка областной союз ветеран войны Афганца 700 адам сайланган. Мына казыр болсо, выйдите председатель, областной председатель. Чыкла. Мына шайланган балдар. Дагы жигиттер, мен айтып атпайм да. Чыкла буяка. Калды давай. Чыкла буяка. Райониктер чыкла буяка. Райониктер чыкла. Жардам бердиңер. Мына Москвадан келдим, акчам бар деп атасың. Эмне жардам бердик? Туруп айтчы. Алга согушунун ардагерлери. Мына биздин юристтер болуш керек айтып кетти. Бул эмне эч ким билбейт. Бул Отурбайсыңар. Кандай ынтымак курултай эмес, ынтымак жыйын эмес. Бұл келе жатқан выборға пайдаланып атқан нәрсе. Біз Афган соғышының ардагерлері жеті баста бардық районда бір ұйым болып істеп атабыз. Айыл рахматтарға чейін. Урматтуу Афган соғышының ардагерлері, мен бұл жиынға азыр қатыша албаймын. Ким мына жерде Афган соғышының ардагерлері болса, ушул жерде турдук та кеттик. Биз өзүбүздүн жакында отчетный выборный конференцияны өткөрөбүз. Өзүбүздүн 25 жылдыкты турабыз. Кеттик балдар, эчтеген. Жигиттер, каалаганыңар кетип калгыла, каалаганыңар отуруп уккула. Дайым ушундай бушкан келесиң. Сенчи. Жигиттер, башалар. Кара кеткендерге дебесиң, кеткендер чыгарып болот. Калгандар калгыла, биздин жигиттер калып сүйлөшөбүз. Отурыңыз жигиттер. Самопалдар, мынакей Бителбай өзү самопал. Бардык жерде. Мен айтам. Республикалык ардагерлер кеңешинин төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Төрөбековдон ынтымак курултайына катышпаганынын себебин, деги эле жыйын тууралуу маалыматы бар бекенин сураганыбызда ал төмөнгүчө жооп берди. Сиз ушул жерде болушуңуз керек эле, биз сизди ал жерден көргөн жокпуз. Бизге ошол боюнча кыскача маалымат бериңиз. Эми болбогондун себеби бар. Эми негизинен эле буга окшогон мероприятиялар, тем более азыр өзүңүздөр билесиздер, кызып турган маалы саясаттан кээ бир партиялар, кээ бир коомчулук уюмдар ошол мааракелерди өткөзүп, же башы жок, же аягы жок. Бизге эч нерсе белгилүү болгон эмес. Эми башында афгандар тургандан кийин мен угушум боюнча мекен ынтымагы, партия ветеранов афганцев деген Таштанбеков ошолор биригип алып туруп уюштуруп атышыптыр деп маалымат келип түшкөндөн кийин биз эмне сыртта калышыбыз керек эле. Афгандардын башында афгандар тургандан кийин алар өздөрүнүн партиялары менен, коомчулук уюмдары менен чыгып аткандан кийин бул бизге да тиешелүү да. Анан кийин мына канча жылдан бери бул жолу биз 25 сентябрда 25 жылдыкты өткөзүп атабыз. Ушул Ооган согушунун ардагерлеринин кеңешинин түзүлүшүнө 25 жыл. Биз ошого иш-чараларын көрүп аткан маалда булар саясаттын ошо талабы болсо керек бүгүнкү күндө. Ошого жараша алар чогулушуп, аракет кылып бөлүшүптүр. Бирок биз четте калгандай болуп калдык да бердечи. Анткени анын руководствосунда тиги башчылыгында биздин афгандар турат деп айтпадымбы. Анан кийин биздин
айта турган сөздөрүбүз бар болчу. Кээ бир партияларга өзүбүздүн дагы алардын ушунча жылдан бери жасап аткан иштерине биз дагы өзүбүздүн багыбызды беришибиз керек болчу. Чечилбеген маселелерибиз көп. Анан кийин иштеп жүргөн мынакей жөнөкөй балдар мына айыл кыштактан бери келишти. Алар четте калып калып атат дагы. Өмүрүндө көрбөгөн, өмүрүндө иш кылбаган адамдар биз атыбыздан сүйлөгөндөр бул туура эмес. Үмүт Муканбетова, Кабарлар KG сайты.